Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Бүгүн баарыбыз үчүн жакшы күн. Айрыкча мамлекетибиз үчүн өтө маанилүү. Себеби биринчиден Кыргызстанда дагы бир аэропорт жаңы болду. Экинчиден менин сиздерге жакшы жаңылыгым бар. Урматтуу Испана шаарынын тургундары, Исхак Разаковдун 110 жылдыгы татыктуу майрамдалышы керек. 5 декабрда өкмөт макулдуубузду бердик. Ушул аэропортко мамлекеттик ишмер улуу инсан Исхак Разаковдун ысымы берилди. Барыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, Испана аэропорту стратегиялык маанилүү объект. Бул аэропортко жалпысынын 58 миллион сом каражат жумшалды. 2019 жылы жаңы аэровокзал салынган. Пандемия карабастан 2020 жылы аэродром ремонт болду. Аэропортко жарайт деген сертификат берилди. Эми ушул аэропортко Avra RJ-85, BE-146 жана башка самолеттор коно алат. Ошондой эле бардык вертолеттор конот. Испана аэропорту 45 жылдан ашык иштеп жатат. Дагы көп иштейсиң. Азыр заман өзгөрдү. Планета глобалдашты. Аэропорттор абдан керек. Башка мамлекеттерге Кыргызстандын аба дар базасы дайыма ачык. Бул элге жакшы. Экспорт импортко жакшы. Айрыкча туризмге жакшы. Кыргызстанда бир жылда 2 миллион тонн ашык адам самолет менен учат. Бир жылда 22 миң тонна жүк самолет менен ташылат. Бул сандар дагы жогору болот деп ишенем. Барбы? Жок болсо да макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Каршы жок, рахмат. Анда күн тартибинде биринчи маселе бул Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматына кандидатураны сунуштоо. Бул Конституциянын 84 беренесинде жазылып турат. Коалиция көпчүлүк же бир фракция кандидатураны көрсөтүлөт деп. Бүгүн премьер-министрдин кандидатурасын Ата журт Республика партиясы сунуштап атат. Сиздерге таратылып берилди. Биографиясы бул Марипов Улукбек Асамединович. Анда кандай деп сүйлөшүп алалы? Тартипте. Экинчи микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Иса Шеншкулович. Негизи премьер-министр жалгыз келбей эле курамын көрсөтүш керек, программаны көрсөтүш керек туурабы? Биринчи жолу бизде премьер-министр өзү келип, курамды көрсөтпөй, программаны көрсөтпөй келатат да. Эми октябрь айынан баштап боло берет деп, ошол менен биз келатабыз практика менен. Эми бул жерде хотя бы кичине кагаз жүзүндө бир хотя бы баракты жазганга эми жалкоо болбош керек да эми. Жазып алып келиш керек да эми, бизге көрсөтүш керек. Программабыз жок, курамыбыз жок. Аларды качан карайбыз? Же дагы коалициянын отуруму болобу? Рахмат. Казыр ушу кандидат тугалы бул мында оперативдүү түрдө кабыл алынып калды. Өзү жооп берсин бул маселеге.
Но алдын ала дегенде премьер-министрди сунуштап алалы, анан кийин калган суроолордун баарын ошол болочок премьер-министрге берсек болот. Экинчи микрофон. Рахмат, Иса Шешенкулович. Өзү негизи көпчүлүк коалиция премьер-министрди көрсөткөндөн кийин, премьер-министр талапкерлиги көпчүлүк коалициядан өткөндөн кийин өзүнүн программасын, структурасын, анан курамын сунуштайт да. Азыр туура эле кетебиз. Азыр биз сөзсүз азыр бекитип бергенден кийин коалициялык көпчүлүк жалпы курам боюнча дагы отуруп койсок болот. Жалпы өкмөттүн программасын, курамын, структурасын парламент карайт да негизичи. Коалициялык көпчүлүк премьер-министрдин талапкерлигин карайт. Рахмат. Рахмат. Түшүнүктүү болду окшойт. Дагы сунуштар барбы? Жок. Сунуштар жок болсо анда сөздү Марипа Улукбек Асамидиновичке берели. Центральный трибунага чыгыңыз. Биринчи бет ачары болуп атат, центральный трибунадан баштаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу фракциялардын лидерлери, урматтуу Иса Шешенкулович. Эң оболу мен ушул Ата журт республика фракциясы, республика Ата журт, Иса Шешенкулович ошонтип айтты, мен да ошондой деп. Ушул республика Ата журт фракциясы менин кандидатурамды Кыргыз Республикасынын премьер-министрлик кызматына көрсөткөнүнө ыраазычылык билдиремин. Албетте, урматтуу депутаттар, эгерде бүгүн көпчүлүк коалиция сиздер колдоп берсеңиздер, азыр мына Дастан Далабаевич айтып кетти, Төрөбай Закирович да кошумчалады. Менин да оюм ушул регламентке ылайык. Төрөбай Закирович айткандай, сиздер эгерде премьер-министрдин кандидатурасын бүгүн азыр карап бекитип берсеңиздер, мен программаны, структураны, составты киргизгенге даярмын. Эми урматтуу депутаттар, кыскача азыркы кырдаал боюнча бир аз токтоло кетсем, бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, мына бир топ саясий окуялар болду, шайлоолор өттү. Албетте, азыр мен өзүм дагы толкунданып турам, себеби ушундай кырдаалда мен да ойлоп жүргөм, кандай киши өкмөт башчысына келет, кандай болот. Бул Кудайдын буйругу болуш керек, бирок алдыда абдан чоң оор жүктөр турат. Мунун баарын Кудай буйруса, мен ойлойм, сиздер менен чогуу, урматтуу шайланган жаңы өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич менен чогуу, сиздер менен чогуу биргеликте чечебиз деп ойлоймун. Албетте, азыр өкмөттүн алдында эң негизги бир топ маселелер турат. Биринчиси бул мына ковид маселеси, андан кийин кыштан чыгуу, энергетика маселеси, анын артында өзүңүздөр билесиздер, азыр бюджет боюнча экономикалык кырдаалды биз толук жөнгө салышыбыз керек, резервтерди табышыбыз керек. Анын артында эле жазгы талаа иштери турат. Андан сырткары быйылкы жыл өтө саясий жыл болуп атат, Кудайга шүгүр, бирок алдыда азыр референдум бар, жогорку кеңештин шайлоосун өткөрүү бар. Ошон үчүн мен ойлойм, урматтуу депутаттар, ушул бардык маселелерди сиздер менен чогуу биргеликте иш алып барабыз деп мен ойлойм. Рахмат. Анан мен дагы бир-эки маселени кошуп коеюн. Өзүм тууралуу эгерде айта кетсем, менин биографиямды сиздерге таратып берди болуш керек, резюмени. Бирок кыска кошумча маалымат иретинде, мамлекеттик кызматта быйылкы жылы 20 жыл толот, Кудай буйруса иштегениме. Бирок ушул 20 жыл ичинде бир дагы саясий партияларга мүчө болгон эмесмин. Кайсы кызматта болбосун, Кудайга шүгүр, өзүмдүн милдетимди так аткарганга аракет кылдым. Саясий амбиция жок. Эгерде ушул кызмат мага Кудай буйруган болсо, мен толук кандуу ушул чарба иштери, экономиканы жандандыруу, ошондой эле ушул жана башка экономикалык, социалдык маселелерди чечүүгө толук кандуу салымды кошом деп сиздерди ишендирип кетем. Рахмат чоң. Баяндама бүттүбү? Бүттү. Рахмат. Анда
Туруп эле турасың го дейм. Сөз суроо берүү үчүн депутат Нурбаев Абдывахап Мамадрасуловичке берилет. Рахмат, Сашенкович. Саламатсыздарбы? Улукбек мырза, биринчи суроо, состав правительства, азыркы структура азаябы же ушул ойдон калабы? Вицелер канча вице калат? Урматтуу депутаттар, абдан жакшы суроо берилди. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, өкмөттүн курамы абдан чачыранды деп айтсак болот. Бир топ вице-премьер-министрлер бар. Туура иш жүрүп атат. Ошондон сырткары бир топ мамлекеттик агенттиктер, ведомстволор, фонддор бар. Азыр бүгүнкү күндө 22 өкмөт мүчөсү бар. Эгерде бүгүн сиздер ишеним көрсөтүп колдоп берсеңиздер, мен бүгүн кечинде урматтуу төрага Талант Турмашевдин атына расмий түрдө ушу структура, программа, составты киргизүүнү пландаштырып жатабыз. Ушул жерде анда ачык эле айтайын, 22 өкмөт мүчөсүнөн 16 өкмөт мүчөсүнө чейин кыскарат. Андан сырткары өкмөткө караштуу мамлекеттик агенттиктер, ведомстволор, фонддор боюнча кардиналдуу реформалар жүрөт. Кыска жооп ушундай. Мына азыр коомчулукта кечетен бери катышуу сөз болуп атат, жаңы билим берүү министри боюнча. Оюңуз кандай? Калабы? Жаңы билим берүү министри боюнча менин оюм абдан жакшы. Ал боюнча интернет сайттарда мен да окудум. Ал жөн эле мындай сөз түрүндө маселе болуш керек. Бирок ал киши, Кудай буйрса, мен ойлойм иштейт. Рахмат. Экинчи маселе. Мына былтыркы жылы биз 25 миллиард карыз алып, ошонун 18 миллиардын өкмөт айлыкка жумшады да. Тарыхта биринчи жолу кредиттен айлык берди да. Сиз дагы ошону кескин түрдө кыскартууга баардык эле мамлекеттик структураларды даярсыңызбы ошого? Урматтуу депутаттар, бул билим берүү тармагы боюнча биз атайын программа кабыл алабыз. Жок, мен баардык тармакта дейм. Баардык мамлекет тармактагы чиновниктерди кыскартканга даярсызбы? Даярбыз. Жакшы, рахмат. Рахмат, ийгилик каалайбыз, буйрса сизди колдойбуз. Рахмат.